6 ayda Кудай Галилеянын Назарет деген шаарына Дөөт тукумунан чыккан Жусуп деген адам менен убадалашып койгон кызга Жебрейил периштени жиберди. Кыздын ысымы Мариям эле. Периште ага келип, «Салам, Кудайдан ырайым тапкан кыз. Теңир сени менен, аялдардын ичинен сен баталуусуң» деди. Периштенин сөзүнө апкары түшкөн Мариям бул саламдашуу эмнени билдирет деп ойлонуп калды. Ошондо периште ага мындай деди: «Коркпо Мариям, анткени сен Кудайдан ырайым таптың. Боюңа бүтүп уул төрөйсүң, анын ысымын Ыйса коесуң. Ал улуу болот жана бардыгынан жогору тургандын уулу деп аталат. Кудай Теңир ага атасы Дөөттүн тагын берет. Ал Жакыптын тукумуна түбөлүккө падышачылык кылат. Анын падышачылыгынын чеги болбойт». Мариям периштеден: «Эркек көрбөсөм, бул кандайча болот?» деп сурады. Периште ага мындай деп жооп берди: «Сенин үстүңө ыйык рух түшөт. Сени бардыгынан жогору тургандын күчү каптайт. Ошондуктан төрөлө турган ыйыкка Кудайдын уулу деген ысым берилет. Төрөбөс деп аталган тууганың Элизабет да карыганда кош бойлуу болду. Ал уул төрөйт. Анын боюна бүткөнүнө 6 ай болду. Анткени Кудайдын бир да сөзү күчүн жоготпойт». Ошондо Мариям: «Мен Теңирдин кулумун. Мага сен айткандай болсун» деди. Ошондон кийин периште анын жанынан кетти. Ошол күндөрдүн биринде Мариям тоолуу Жүйүт өлкөсүнүн бир шаарына шашылыш түрдө жөнөдү. Ал Захариянын үйүнө кирип Элизабет менен саламдашты. Мариямдын саламын укканда Элизабеттин ичиндеги баласы туйлап жиберди. Ошондо Элизабет ыйык рухка толуп, үнүн бийик чыгарып мындай деди: «Аялдардын ичинен сен баталуусуң, ичиңдеги бала да баталуу. Теңиримдин энеси мага келгидей, мен киммин? Анткени сенин саламыңды укканымда ичимдеги бала кубанычтан туйлап жиберди. Ишенгениң үчүн бактылуусуң, анткени Теңирдин сага айткан сөзү аткарылат». Мариям мындай деди: «Менин жаным Теңирди даңктайт. Куткаруучум Кудайды ойлоп, рухум кубанды. Анткени ал өзүнүн кулунун момундугуна назарын салды. Анткени мындан ары бардык муундар мени бактылуу дешет. Анткени кудуреттүү мага улуу иш жасады. Анын ысымы ыйык. Ал өзүнөн корккондорго укумдан тукумга ырайым кылат. Ал өзүнүн колунун күчүн көрсөттү. Жүрөгүндөгү ойлору текеберлерди чачыратып жиберди. Күчтүүлөрдү тактыларынан чүрүп, момундарды көтөрдү. Ачкаларга ырыскыны мол берди. Байларды болсо куру кол кое берди. Биздин ата-бабаларыбызга, Ыбрайымга жана анын тукумуна түбөлүккө ырайым кылууну убада кылганын эстеп, өзүнүн кулу Ысрайылга жардамга келди». Иса Машаяктын төрөлүшү мындай болду. Анын энеси Мариям менен Жусуп баш кошууга убадалашып койгон. Бирок алардын никеси кыйла электе Мариямдын ыйык рухтан кош бойлуу болгону белгилүү болду. Анын болочок күйөөсү Жусуп адил адам болгондуктан Мариямды эл алдында уятка калтыргысы келген жок. Ошондуктан ал Мариям менен бекиткен убадасын жашыруун бузууну ойлоду. Ушундай ойго келген кезде Теңирдин периштеси ага түшүндө көрүнүп мындай деди: «Жусуп, Дөөттүн уулу, Мариямды аялдыкка алуудан коркпо, анткени анын боюна бүткөн бала ыйык рухтан. Ал уул төрөйт. Анын ысымын Ыйса деп койгун. Анткени ал өз элин күнөөлөрүнөн куткарат». Булардын баары Теңирдин Ишая пайгамбар аркылуу кыз кош бойлуу болуп уул төрөйт. Анын ысымын Эммануэль деп коюшат деп айткан сөзүнүн аткарылышы үчүн болду. Бул ысым Кудай биз менен деп которулат. Жусуп ойгонгондон кийин Теңирдин периштеси буйругандай кылды. Ал Мариямды аялдыкка алды. Бирок Мариям уулун төрөгүчө Жусуп ага жакындаган жок. Ошол күндөрдө Рим императору Август бүт өлкөдө эл каттоо болсун деген буйрук чыгарды. Бул Кибрени Сирияны башкарып турган убакта болгон биринчи эл каттоо эле. Ошондо каттоодон өтүш үчүн ар ким өз шаарына барды. Жусуп да Галилеядагы Назарет шаарынан Жүйүт аймагына, Дөөттүн шаары Бейт-Лехемге жөнөдү. Анткени ал Дөөт падышанын тукумунан эле. Ал өзү менен убадалашып койгон кош бойлуу аялы Мариям менен бирге каттоодон өтмөкчү болду.
Alar Beytlekemge gelişkende Maryamdın töröөр malı gelip tun uulun törödü. Аны oroп saraydagы akırga jatkırdı. Antkeni meymankanada alarga orun jok bolчу. Oşol jerde tünküsün talaada tünöp malın qaytargan koyçular var ele. Gütülbөгөн жерден alarga Teňirdin periştesi görünüp, Teňirdin dankı jarkırady. Koyçular ayabay korkup geçişti. Perişte alarga korkpogula, men sizlerge bardyk adamdardy sүйünte turgan çoň guvançty jarıyalayım. Bugün Döötün şaharında sizler üçün kutkaruuçu türöldü. Al maşayak Teňir. Sizler anı bul belgi boyunça bilesiňer. Jalayaka orolup akırda jatkan naristeni görösüňer dedi. Gütülbөгön жерден perişte menen birge asman askerlerinin tobu görünüp, asmandağı Kudayga dank, jer üstünde Kudayga jakkan adamlar arasında tınçlık bolsun dep Kudaydı danktaştı. Perişteler asmanga götürülüp ketkenden keyin koyçular biri-birine жүрgüle Beytlekemge baralı da al jerde emne bolgonun, Teňirdin bizge emne jönde jarıyalaganyn görölü deşti. Alar şaşılış türde gelişip Maryam menen Jusuptu akırda jatkan naristeni görüştü. Alardy görüşkönden keyin bul nariste jönde ukkandaryn aytyp berişti. Oşonda ugup turgandardyn bardygy koyçulardyn sözlerine taň kalıştı. Maryam bolsa bul sözlerden bardığın göңülüne tüyüp esine saktady. Koyçular görgöndörünün, ukkandarının bары periştenin aytkanday bolgon üçün Kudaydı danktap, maktap kayra kaytıştı. Uul törölgöndö, Jusup annısımın İsa dep koydu. 8 günden keyin naristeni sünnötkö oturguzuga mezgil jetkende anın ısımın İsa dep koyuştu. Bul ısım nariste boyga bütelektele perişte tarabынан koyulgan ele. Musanın mıyzamı boyunca alardın tazalanuu uwagy bütkönden keyin alar İsa'ны Teňirdin aldına alıp baruu üçün Yerusalimge alıp gelişti. Antkeni Teňirdin mıyzamında sünnötkö oturguzulgan ar bir tun erkek bala Teňirge arnalsın dep yazılgan. Alar Teňirdin mıyzamı boyunca 2 vaktek je 2 jaş kөгüşköndy kurmandyka çalуулary gerek ele. Oşol wagtda Yerusalimde Şymyon degen adam jaşaçu. Al İsrail elinin soronor mezgilin kütüp жүрgön, Kudaydan korkkon, ıyık ruhtun jetegi menen jaşagan adil adam ele. Aga ıyık ruh tarabынан Teňirdin maşayagyn görmöýünçe ölböýsüň dep aldynala aytylgan ele. Al ıyık ruhtun jetegi menen ibadatxanaga geldi. Mıyzamdy atkaruu üçün atenesi nariste İsa'ны ibadatxanaga alıp gelişkende Şymyon anı koluna alıp Kudaydı danktap mınday dedi. Egeder Teňirim, emi öz sözüň boyunça öz kulungdu tınçlyk menen koya beresiň. Antkeni men senin bardyk elderdin aldında dayardagan kutkaruuňdu, butparastardyň gözüni aça turgan jarykty İsrail eliňdin dankyn gördüm. Nariste jönde aytylgan sözlerge Jusup da Maryam da taň kaldy. Anan Şymyon alarga batasın berip, naristenin enesi Maryamga bul nariste İsrail jerinde göptördün jygyluusunun jana göptördün jogorı götörülүүsүn talaş tartıştın sebepkeri bolot. Göptördün jürekdegi oylary açylat. Al emi senin jüregiň tilingendey bolot dedi. Oşol jerde Aşır urusundan çykkan Panuel kızı Anna degen karıgan paygambar ayal bar ele. Al güýösü menen 7 yıl gana jaşagan. 84 yaştagı bul jesir ayal oroza garmap sıyınıp, Kudayga günütünü kızmat kılıp, ibadatxanadan geçemez. Oşol uçurda alda gelip, Teňirdi danktap, Yerusalimdin erkindike çyguusun kütüp жүрgöndөрдүn bardygına al jönünde aytyp berdi. Irad padşanın uwagynda, Jüýüt jerinin Beytlehem degen şaharında İsa törölgöndö, çygyştan Yerusalim şaharına danışmandar gelip, Jüýütörдүн jaň törölgön padşasy kayda? Çygyştan biz anın jyldızyn görüp, aga taazim kılgany geldik, deşti. Munu ukkanda Irad padşanın tınçy ketdi. Ana menen birge büt Yerusalim eli da dürbölөнгө түштү. Oşonda Irad başkı ıyık kızmat kılıuçular menen eldik mıyzam okutuuçulardın bарын çoğultup alıp alardan maşayak kayсы jerde törölüşü gerek dep sırady. Alarga mınday dep жооп berişti. Jüýüttün Beytlehem degen şaharında törölüşü gerek. Antkeni bir paygambar arkılуу mınday dep жазылgan. Birok sen Beytlehem Jüýüt jeri
Жүйүттүн башка шаарларынан эч бир нерсең менен кем эмессиң. Анткени сенден менин элим Исраилди жетектеп жүрө турган жол башчы чыгат. Ошондо Ирод даанышмандарды өзүнө жашыруун чакыртып алып, жылдыздын пайда болгон убактысын Астыртадан сурап билип алды. Анан аларды Бейт-Лехемге жөнөтүп жатып, баргыла да ошол наристе жөнүндө жакшылап сураштырып билгиле. Аны табаарыңар менен мага кабарлагыла. Мен да барып ага таазим кылайын деди. Падыша муну айткандан кийин алар жөнөп кетишти. Чыгышта көрүнгөн жылдыз алардын алдында жылып жүрүп отуруп, наристе жаткан жерге келип токтоду. Жылдыздын токтогонун көргөндө даанышмандар аябай сүйүнүп кетишти. Анан алар үйгө кирип, наристени жана анын энеси Мариямды көрүштү. Ошондо алар жүз төмөндөп жыгылып, ага таазим кылышты. Сандыкчаларын ачып, ага ладан, смирна деген жыпар жыттуу заттарды жана алтын тартуу кылышты. Алар Иродко кайтып барбоо керектиги жөнүндө түштөрүндө аян алып, өз өлкөсүнө башка жол менен жөнөп кетишти. Даанышмандар жөнөп кетишкенден кийин Теңирдин периштеси Жусупка түшүндө көрүнүп, «Тур, наристени жананын энесин алып Мисирге кач. Мен айтканга чейин ошол жерде бол. Анткени Ирод наристени өлтүртүү үчүн издеткен жатат» деди. Ошондо Жусуп ордунан туруп, наристени жананын энесин алып түн ичинде Мисирди карай жол тартты. Ошентип алар Ироддун көзү өткөнчө ошол жерде болушту. Теңирдин бир пайгамбар аркылуу уулумду Мисирден чакырып алдым деп айткан сөзүнүн аткарылышы үчүн ушундай болду. Ирод өзүнүн даанышмандарга алданып калганын билгенде, аябай каарданып, Бейт-Лехемдеги жананын тегерек четиндеги 2 жаштагы жана 2 жашка чейинки эркек балдарды кырып салууга аскерлерди жөнөттү. Ал анын жашын даанышмандардан сурап билип алган убакыт боюнча аныктады. Ошондо Жеремия пайгамбар аркылуу Рама шаарынан зар какшап боздоп ыйлагандын үнү угулат. Бул өзүнүн балдарын жоктоп ыйлаган Рахел. Ал сооронгусу келбей жатат, анткени алар эми жок деп айтылган сөз аткарылды. Ироддун көзү өткөндөн кийин Мисирде Теңирдин периштеси Жусупка түшүндө көрүнүп, «Тур, наристени жананын энесин алып Исраил жерине жөнө. Анткени наристени өлтүрүүнү каалагандардын көзү өтүп кетти» деди. Ошондо Жусуп ордунан туруп, наристени жананын энесин алып Исраил жерине келди. Жүйүт аймагында атасы Ироддун ордуна уулу Архелай падышачылык кылып жатканын угуп, Жусуп ал жака баруудан коркту. Бирок түшүндө аян алып, Галилея аймагын көздөй жол тартты. Ал жерге келип, Назарет деген шаарга жайланышты. Пайгамбарлар аркылуу ал Назареттик деп аталат деп айтылган сөздүн аткарылышы үчүн ушундай болду. Алар Теңирдин мыйзамында көрсөтүлгөндүн бардыгын аткарышкандан кийин Галилеядагы өздөрүнүн Назарет шаарына кайтып келишти.